Жолдуев Алишер Абибуллаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен дарегиме бир топ каттар келдиле. Ошолор боюнча айтсам, биринчи кезекте мынау Кара Суу районунун Маада айыл өкмөтүндө Жоош деген айыл бар. Ошол айылда мектеп көйгөйү өтө чоң маселе. Ал жерде 250 окуучу бар. Бирок азыркы күнү бул Союз убагындагы кыздар бригадасынын жатаканасында жайгашкан мектепчи. Ал жерде МЧСтен дагы заключениялар бар. Ошого өтө муктаж болуп атат. Мага жергиликтүү тургундар кайрылышты эле, ошону титулдук тизмеге киргизип берсеңиз. Андан кийинки маселе. Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүнүн кечеги жумада айыл өкмөтү баш болуп, жергиликтүү кеңештин депутаттардын төрагасы болуп биргеликте келип, өкмөткө чейин келип кетишти. Себеби Башбулак айылында жайгашкан мектеп 1961 жылы салынган. Бүгүнкү күндө 1600 окуучу бар. 3 сменадан окуп атат. Bir класста 35-40тан 50ге чейин окуучу. Өтө мындай муктаждык чоң да. 2008-2015 жылдардагы жер титирөөдөн ал жерде бурчтарынан жаракалар кеткен. Ал жер кыргыз тилдүү жана орус тилдүү мектеп болгон үчүн муктаждык өтө чоң. Алмаз Акунжанович, өзүңүз дагы кабарыңыз бар. Толук кандуу мынау 2024 жылкы титулдук тизмеге киргизип, кошумча жок дегенде кошумча корпус болсо дагы башташ керек, окуу корпус. Себеби азыркы күндө бул шаардан дагы алыс болгондуктан, шарты катаал болгондуктан, биринчи кезекте ушул Башбулак айылындагы мектепке бир тез аранын ичинде көңүл бурушубуз керек да, бул жердечи. Ошого Нурбек Өмүрбекович, мен суранып кетем, мен айткан маселелерде протоколдук тапшырма берип койсоңуз, ошол боюнчачы. Рахмат, аппарат. Алишер Абибуллаевич айткан боюнча протокол тапшырманы эске алсаңыздар.